Көптөгөн ата энелер, урматтуу мусулман бир туугандар, өздөрүнүн балдарын, кыздарын намазга буйрушпайт. Намазга көңүл бөлүүгө, намаз окууга тарбия кылышпайт. Динибиздин экинчи түркүгү болгон, диндин экинчи негизи болгон намазга буйрушпайт балдарын. Ал эми дүйнөлүк иштер боло турган болсо, аларды жаштайынан үйрөтүшүп тарбия кылышат. Кандай жумуш, аны кантип жасоо керек, качан жасаш керек, кандай жол менен жасаш керек, бүт бардыгын үйрөтөт. Эгерде ошол жумуштарынын, дүйнөлүк жумуштарынын кайсыл бирин жасабай кое турган болсо, балдары аларды жемелейт, аларды эскертет, урушат, тарбиялайт. Ал жумуштарды жасабай койгондун эмне зыяндары бар экендигин эскертип, аларды жемелейт да. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, намаз маселесине келгенде кайдыгер. Мейли эми эгерде балакат жашына жете элек боло турган болсо, эмне дейт? Эми жашта, кичинекей бул али эч нерсе, мындайча айтканда эч нерсени түшүнө элек да, жашта бул эми эле чоңоюп келе жатпайбы? Жок дегенде балакат жашына жетсин дейт. Хадисте келгендей, 7 жашына намазды үйрөткөнгө аракет кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го, 7 жашынан намазга буйругула депчи. Аларды 7 жашынан намазга буйругула деген. Ал эми 10 жашка келгенден кийин дагы намазга кайдыгер болуп атса, аларды бир аз тарбияга чакыргыла деген. Бирок биздеги абал айтканыбыздай. Балакатка жете элек боло турган болсо, жаш, бир аз чоңойсун, балакатка жетсин, жок дегенде дейт. Анан кийин балакатка жеткенден кийин эмне дешет? Андан кийин дагы шайтандын азгырыгы чыгат да. Балакатка жеткенден кийин айтат, кыз бала боло турган болсо, мейли эми кыз бала, чоңойсун, акыл эси толсун, анан эртеге мисалы үчүн күйөөгө чыга турган болсо, күйөөсү өзү үйрөтүп, күйөөсү кандай болсо эми ошол күйөөсүнүн тарбиясын көрө чыгар, күйөөгө чыга берсин, анан ошол жашоосуна, күйөөсүнө жараша анан өзү тандайт да деп айтышат да. Урматтуу мусулман бир тууган, сиз ушинтип жүргөнүңүз үчүн күнөөкөр болосуз. Ал күйөөсүнө чыккандан кийин ал күйөөсү жооп берет. Бирок сиз ага чейинки тарбияларына сиз жооп бересиз да. Намазга үйрөтүү керек, намазга буйруу керек. Аларды ошол дүйнөлүк иштерде кандай көзөмөлдөсөк, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу ата энелер, аларды ошол дүйнө иштерине кандай көзөмөлдөп, кандай тарбия кыла турган болсок, дин маселелеринде дагы айтканыбыздай ошол диндин ичиндеги намазга дагы дал ошондой тарбия кылышыбыз керек. Эртең Алла субханаху ва тааланын алдында жоопкерчилигибиз чоң. Сурак бул маселеде, урматтуу мусулман бир туугандар, намаз маселесинде чоң, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу ата энелер. Алла субханаху ва таала Куранда Таха сүрөсүндө Набий пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга буйрук кылып айтат да. Пайгамбарыбызга болгон буйрук бизге болгон буйрук да. Пайгамбарыбызга болгон буйрук айтканыбыздай бизге, ата энелерге дагы болгон буйрук, мусулман ааламына, мусулман пенделерге болгон буйрук да. Аллах Таала айтып атат: "Ва мур ахлака бис-салати вастабир алейха". Үй бүлөңдү намазга буйругун дейт. Жана ошол намазга карата сабырдуу бол дейт. Өзүң дагы намазга бекем бол, сабырдуу бол, жана үй бүлөңдү, бала чакаңды дагы намазга буйругун деп айтып атат. Бул Алла субханаху ва тааланын бизге болгон буйругу. Ар бир ата энеге болгон буйругу. Үй бүлөсүн намазга буйруу керек. Айтканыбыздай, алардын жаштайынан. Себеби жаш балдар, урматтуу ата энелер, эмне тарбиянын үстүндө чоңоюп өсүшө турган болсо, болду, алар ошол тарбияга калыптанышат. Эртең чоңойгондон кийин алар ошол тарбияга жараша чоңоюп жетилишет да. Биз эгерде аларды жаштайынан намазга тарбиялап, кел уулум, кел кызым, намаз оку, daarат ал, мындай окуп алсаң мындай болот, бул Аллахтын буйругу, сени, мени, бизди жараткан Аллах Тааланын диндеги экинчи буйругу болот деп түшүндүрүп, үйрөтө турган болсок, алар ушул ишенимден, ушул тарбиянын үстүндө чоңоюп өсүшөт. Болду, алар кийин дагы ошол намазына кайтып, намаз окуп, намазга бекем болуп чоңоюшат. Мына ушундай аракет кылалы, урматтуу ата энелер,
Бул Алла субханаху ва тааlanın ар бир ата энеге болгон буйругу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде дагы айткан. Үй бүлөдөгү ата дагы, эне дагы балдарынан суралат депчи. Алардын ошол суралган нерселеринин ичинен айтканыбыздай намаз. Намаз бул айтканыбыздай, урматтуу мусулман бир туугандар, динибиздеги экинчи түркүк болуп эсептелет. Бул маселеге кош көңүл мамиле жасабайлы. Балдарыбызды өзүбүз менен бирге намазга бекем кылып тарбиялайлы. Аллах таала баарыбызга жардам бергин.